кызматташууга чакырам. Түштүк Кореянын Тэджон шаарында жайгашкан Пэйчэй университетинин эл аралык тышкы байланыштар боюнча жетекчиси баштаган делегация жана Кейленд окуу борбору иш сапары менен Ошмуга келди. Аларды ректор Кудайберди Кожобеков кабыл алды. Жолугушууда эки тарап алдыдагы кызматташууларды бекемдөө, студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгү жана биргелешкен эки өлкөнүн маданиятын чагылдырган иш-чараларды уюштуруу тууралуу пикир алышты. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки окуу жай эки тараптуу кызматташуу келишимине кол койду. Иш-чарада коноктор Ошмунун Чыгыштануу институтунун корей тили адистигинде билим алып жаткан студенттер менен жолукту. Алгач делегация Пэйчэй университетинин тарыхы, билим берүү системасы жана студенттерге түзүлгөн шарттар тууралуу маалымат берди. Студенттердин, магистранттардын академиялык мобилдүүлүгү, мугалимдердин квалификацияларын Корея Республикасынан жогорулатуу, ошол эле окуу китептери менен, техникалык каражаттар менен Корея тараптын каржылоосу жана келечекте биз Ош мамлекеттик университетинин базасында кыргыз-корей факультетин ачуу жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жолугушуунун жүрүшүндө Кейленд окуу борборундагы ыктыярчылар студенттердин кызыктырган суроолоруна жооп беришти. Иш-чаранын жүрүшүндө Кейленд окуу борборундагы ыктыярчылар студенттердин кызыктырган суроолоруна жооп беришти. Учурда окуу борбор бир нече жылдан бери Ош мамлекеттик университети менен тыгыз кызматташып келет. Бул университет менен биз кызматташып, былтыр 2023 жылдан баштап кызматташып баштадык. Азыр учурда биздин бул университетте 14 студентибиз бар. Ошол жакта бири студентибиз бакалавриатта жарым 50% скидкасы менен, эки студентибиз толук GKS деген программа бар. Ошол толук стипендиялуу ай сайын $800 $1400 ала турган стипендия, толук жатакана жана бардыгы бекер боло турган, тамак ашына чейин бекер болгон эки студентибиз бакалавриатта окуп атат. Учурда Чыгыштануу институтунда корей тилин үйрөнүп жаткан 200 жакын студент бар. Алар буга чейин Кореяга барып, билим алып, тажрыйба алмашып келишкен. Негизинен эле Чыгыштан институтунда мен 6 ай тилди үйрөнүп, топик алып, Кореяга Тэджон шаарындагы Хамбат университетине барып окуп келдим. Жана Чыгыштан институтунун мугалимдерге негизинен эле Ошмуга аябай чоң ыраазычылык билдирем, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү бергени үчүн. Барганда окуу кыйын болду, бирок биз аракет кылып, достошуп, көптөгөн досторду таап, ойноп, күлүп окуп келдик. Негизинен эле ал жакта жатакана, тамак аш баары бекер болду, камсыздалган, стипендия берип жатты. Биздин өзүбүздүн жаныбыздан кеткенде барып келишиң эле өзүбүздүн жаныбыздан кетет, калгандары баары бекер болду. Жолугушуунун жүрүшүндө студенттер конокторго концерттик программа тартуулашты. Мында эки элдин улуттук ыр бийлери аткарылды. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.